Кемпироват иши боюнча кармалгандардын 6 кечөгүнү сот чечими менен үй камагына чыгарылды. Алар негизинен камак учурунда операция болгондор же катуу ооругандар. Буга чейин дагы 3 адам үй камагына чыгарылган. Ошондо октябрда кармалган 30га жакын жарандык активисттин жарымы азыр абакта калууда. Алар кеңири коомдук башаламандык уюштурууга даярданган деген боюнча далилдер көрсөтүлө элек. Жана адвокаттардын айтымында дал ошол себептен бул ишке жашыруун деген макам берилген. Анткени далил жок экенин жашырыш керек. Далил жетишсиз болуп жатса дагы ушунча адам бир убакта кармалганы эле бул иш саясий экенин көрсөтүп турат. Бирок андан да жаманы Кыргызстандын соттору мыйзамга ылайык же адилеттүүлүк орнотуу үчүн өкүм чыгарбастан өйдө жактан түшкөн кандай болбосун буйрукту аткарып жатканда, соттук реформага канча жылдан бери мамлекеттик бюджеттен дагы, чет өлкөлүк ар башка булактардан дагы миллиондогон доллар каражат бөлүнгөн. Бирок анын баары асманга сапырылып же саясий шылуундардын сол чөнтөгүнө түшүп жатат десе болот.